Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam. Kecha жақында sizdi mamlaketlik камсыздоо уюмуна чакырып турго. Өзү ислам динибизде страхование боюнча эмне деген, дин көз карашы кандай, Алла разы болсун. Машалла. Ооба, мынау мамлекеттик камсыздоо уюмуна чакырды, страховый госстрахование деп коет го. Барып, алар менен кеңешип, сүйлөшүп, таанышып, алар боюнча кабар берип коеюн. Динибизде страхование барбы же жокпу? Бар болсо кандай ал? Жакшылап угуп алыңыз. Заман өнүгүп, өзү 4 нерсе бар да, азыр эми жанданып атат. Биринчи ислам банкинг, исламский банкинг деп коет. Экинчisi болсо халал стандартизация. Үчүнчүсү болсо такафул. Страхованиянын исламдагы айтылган атагы такафул. Же болсо тааминул ислами деп коет. Төртүнчүсү болсо баалуу кагаздар. Ценные бумаги деп угуп жүрөсүздөр. Ушу төртөөнү ислам муамаласы деп айтылат да. Бул канча жылдан бери эле бул. Бирок Кудайга шүгүр, биз мурабаха, музараба дегенди билбейт элек го. Анан качан уже билип калдык го. Халал стандарт деп, халал харам дегенди билбей эле жүрдүк эле го. Анан каерде бар, каерде эмне бар? Ол арам деген только чочко менен аракка тиешелүү эмес экен. Арам деген толтура нерсе да бар экен деп башталды да. Демек, мына азыр кезек страхованияга келди да. Мындан башка дагы баалуу кагаздар деген бар. Учурдагы алымдар ислам дининин көз карашы, шарттары, талаптары кандай туура болот? Вот ошону айтканга милдеттүү да. Изденип, элге жол таап беришибиз керек. Мисалы, элдин баары банк менен иштеп калды. Алымдарыбыз, токтоп тургула. Мына сүткорулук болуп калат. Исламдагы принциптерге каршы келип калат экен. Кудайлык өкүмдөргө каршы келип калат. Ошон үчүн деп анан ислам принцип каржылоолору деп анан чыкты. Мушарака, музараба, мурабаха, карзы хасана жана башка ижаралардын түрлөрү, туура жол жоболору. Чтобы экинчи адам дагы пайда алсын, бул дагы пайда алсын, экөө тең чогуу риск көтөрсүн, жана башка нерселериндечи. Кудум ушундай эле халал стандартизациядагы учурунда эми мына такафулга келели. Мен как раз жума күнү бардым эле, алар менен учурашып, жолугуп, сүйлөшүп, таанышайын деп, алар чакырган эле. Барсам, дамыла бүгүн алхамдулилла жакшы куш кабар менен сизди сүйүнчүлөп коелу. Эмне болду десем, жума күнү бизге такафулдун уруксаты берилди, лицензиясы деди. Такафулдун лицензиясы. Бизди страхование деп неме кылбайт. Исламдагы такафул ошол эле сөз, кепилдик, такафул дегени кепилдикке. Бул кайсынын айырмасын угуп алыңыз. Бул өзү тарыхы мындай болгонда, страхованиянынчы Италияда эң алгачкы мурунку доорлордо баягы кеме менен соода кылган учурларда кээде кеме сууга чөгүп кетет. Чөгүп кетет дагы полный ошол жердеги акча, мал дүйнөсү баары жок болуп кетет. Ай бечара, ал адам банкрот болуп калды. Эмне кылыш керек? Дегенде мына жакта биз карап отурбай, кайдыгер болбой, давай колдон келишинче таштайлы, жардам берейли деп, ошол бир адамга бардыгы кепилдикке алып, ошого жардамдын кепилдигин беришкен да. Страхование азыр айтып атканы жардам кепилдиги бул. Болотур, Кудай сактасын, өзү негизи кепилдикти Алла берет. Эч ким өмүрүнө башка нерсеге эч ким айта албайт. Бирок жашоо тиричиликте Алла Таалам бир канча нерселерди адам баласына ыйгарган. Ошонун бириси мисалы бир кепилдик боюнча. Сен жакшы иш кыл, мен сага жакшы ишке орнотом деп кепилдик берди. Акчасын өз убагында кайтарып берем деп кепилдик берди. Сен ишимди жакшынакай кылып бер сапаттуу. Мен сага кепилдик беремин. Бир күн кечиктирбей акыңды берем деди. Мисалы да, гарантияны эми Алла эле берет. Бирок мына жерде гарантия биз берип атпайбызбы? Кудум ушундай такафул деген сөз өзү бири-бири менен кепилдикке өтүү деген сөз да. Бул табарру жана вакыфтын жолунда болгон. Мусулманга жардам берүү максатында коомчулук
Көп түкірсе көл болады деген сөзіміз бар ғой. Bir адамның башына қырсық келіп қалды. Үйін сел алып кетті. Үйін көшкі басып қалды. Машинадан Құдай сақтасын, атайлаған жоқ. Ұйқы екен, ұйықтап кетті, авария болып кетті. Ошол біз мына жақта қарап отырбай, қой, жардам қолын сунайлы деп, мына ушундайдан ана барты страхование келіп шыққанда. Бұл өзі негізі Құран Кәрімдегі аятта «Ватаауану алал бирри ват тақва». Сілер жақшылыққа, тақуалыққа бір-біріңерге жардам беріле деген. Бұл қайырымдылықтың, қамқорлықтың, жардам берүүнүн, қош көңіл болбой, жардам қолын суна тұрғандың ушунун негізі такафул деп қояды. Бирок бұл, мисалы исламдағы ал жардам берүү милдеттүү емес, зекет берүү милдеттүү. Бирок жардам берүү адамгерчиликтүү. Түшүндүрө алдым ба? Жардам берүү адамгерчиликтүү. Туура, сиздин мойнуңузда эч кандай милдет эмес, жардам бербей койсоңуз күнөөкөр эмессиз. Проблема жок. Жардам бербей коюңуз күнөөкөр эмес. А зекет бербей койсоң күнөөкөр болосуң да. Зекет менен такафул, азыркы айтып аткан такафул, страхованиемди сөз менен айткан, иншуранс деп коет, мына англисче сөз менен келген. Бул экөөнүн мындай айырмасы, бул жакта милдеттүү, мынагы милдеттүү эмес, адамгерчиликтүү. Ошон үчүн иншалла кош көңүл болбой, Кудай сактасын, ошол кырсык менин башыма келип калышы мүмкүн. Сиздин башыңызга келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр иншалла булардын да Кудай кааласа, кайсы биз сунуштайбыз, элибизге да пайда боло турган, мамлекетке да пайда боло турган. Бирок азыр көрсөткөндөй страхование эмес, такафул менен. Такафул деп өзүнүн шарттары менен ислам шариятынын эрежесинен чыкпастан эки жакка тең пайда боло турган, элибизге да камкордугубузду көрсөтө турган, кош көңүл болуп отура алалы. Андай эмес, мерез болупчу, наоборот. Ушунун баягы негизи анан кийин түзүлүп, баарда пункт болуп, азыр эми заман болуп, аты страхование деп калды да, мындай болчу. Ата Кудай кааласа иншалла жакын араларда дагы алхамдулилlah алымдар кеңешип, нар жак бер жактан бир баш, эки баш ойду топтоп, сонун кылтырып анан элге мурат тугандар мынандай болот экен деп анан сунуштоо биздин милдетибизде. Калган адамдар аткарабы, же болбосо дагы мамлекеттин деңгээлинде да кандай кабыл алынат, алар Кудай кааласа келечек көрсөтөт. Албетте биз сунуштаганыбыздан кемчилдик кетирбешибиз керек. Ошон үчүн исламдагы мына такафул бар нерсе. Бүткүл дүйнөдө алхамдулилlah бар нерсе, бул такафул деп коет. Ушул азыр өзүнүн алдына ала, Кудай сактасын, кокустан болуп кала турган болсо кырсыкка, вот ошого жардам берет. Мисалы, бирөө мындай болуп атат да туугандар. Өзүнүн үйү канча десе, 1 миллион сом деп коелучу. 1 миллионго үй деле жок кой, эми айтам да. 1 миллион сом. Бирок ошону болсо канча кылды бул? 1000 сом менен эле кепилдикке чогуу шериктеш кошулуп койду. Шериктеш жардамга. Бирок Кудай сактасын, ушу кырстап калса, биз баарыбыздыкын мына ошого төлөнөт да. Түшүнүктүбү? Кудайым буйрса иншалла бул боюнча дагы кенен сабактарда шарттары менен дагы иншалла келечекте алар менен дагы ушу биринчи жолу жолугушум болду. Буйрса иншалла дагы жолугушуп, алардан мен сурадым. Дорожный картасы кандай болуп атат, кайсы талаптары менен иштейин деп атасыңар, кайсы шарттары менен иштейин деп атасыңар. Алар дагы жакшы сөз айтты. Дамла, сиздер ачык айтып коюңуздар. Мынал жер шариатка туура келбейт экен. Мынал жер келет экен. Ушундай кылайлы. Себеп дегенде биз бүткүл дүйнөдө глобалдык азыркы коомарлашуу жашап атабыз. Азыр элдерде ушуга шариаттагы жол көрсөткөнбү? Албетте жол көрсөткөн. Жолу жок, нерсе жок биздечи. Бардыгында жол бар. Туура жолду көрсөткөн. Ошону эле иншалла китептерде чукулап, кеңешип, Кудай кааласа сунуштайбыз. Буйрса иншалла пайдалуу болот, берекелүү болот туугандар.